Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун-басары Жалалидин Рахматуллаев 15-июнда брифингде Кыргызстанда коронавирустук инфекциянын 3-чү толкуну башталганын айтты. Ысык көлдө 2 якын инкарчы диний ишениминен баш тартты. 900 адамга коронавируска каршы Pfizer жана BioNTech компаниялары иштеп чыккан вакциналар мөөнөтүнөн өткөндө сайылып калгандыгын Нью-Йорк Пост басылмасы жазды. Президент Садыр Жапаров Сауд Аравия падышасы Сальман бин Абдель Азиз Аль Сауд менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Сауд Аравия падышасын Кыргызстанга чакырды. Орусияда автогаз куюучу бекеттеги жарылуудан кеминде 3 кыргызстандык күйүк алып жабыркады. Бул тууралуу 15-июнда Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Бишкекте көчөдө тилимчилик кылган өзбекстандык келиндердин балдары энелеринен ажыратылып, балдарды реабилитациялоо боюнча атайын борборго жайгаштырылмай болду. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун-басары Жалалидин Рахматуллаев 15-июнда брифингде Кыргызстанда коронавирустук инфекциянын 3-чү толкуну жүрүп жатканын айтты. Ал санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактабай, коомдук жайларда бет каптагынбай жүрүү оорунун жайылышына шарт түзөрүн дагы бир жолу эскертти. Республикабызда коронавирустук инфекциянын биринчи учуру 2020-жылы 18 мартта катталган. Жыл ичинде оорунун 2 толкуну болду. Оорунун эң бийик чокусу былтыр июль айында катталып, вирус бир күндө 1600 адамдан табылган. Экинчи толкуну 2020-жылдын октябрь-ноябрь айларында байкалып, күнүнө 606 адамга чейин жеткен. Ысык көл облусунун Жети-Өгүз районунун Богатровка айылынын 49 жана 46 жаштагы 2 тургуну якын инкар диний экстремисттик агымынын катарынан чыкты. Ички иштер министрлиги алар мындай кадамга түшүндүрүү иштеринин негизинде өз эрки менен баргандыгын билдирди. Ага ылайык бул жарандар 2013-жылы агым тууралуу түшүнүктөрү жок эле якын инкардын катарына кошулганын айтышкан. Якын инкар диний агымы таблик жаамат уюмунун ичинен бөлүнүп чыккан өзгөчө топ. Анын мүчөлөрү өздөрүн пайгамбардын жолун жолдоочуларбыз деп эсептешет. Бул диний агым Кыргызстанда 2017-жылы экстремисттик деп табылган. Нью-Йоркто 900 адамга коронавируска каршы Pfizer жана BioNTech компаниялары иштеп чыккан вакциналар мөөнөтүнөн өткөндө сайылып калгандыгын Нью-Йорк Пост басылмасы жазды. Бейтаптарга окуя тууралуу Таймс-сквердеги эмдөө пунктунун оператору Давид Савинский маалымдаган. Ал эмдөөдөн өткөн 899 адамга электрондук кат жөнөткөн. Вакцина бейтаптарга сайылгандан кийин гана муздаткычта туруу мөөнөтү өтүп кеткенин аныктаган. Адис мындай эмдөө адамдардын ден соолугуна зыяны жоктугун билдирип, вакцина алгандарга кайрадан эмдөөдөн өтүүнү сунуштаган. Президент Садыр Жапаров Сауд Аравия падышасы Сальман бин Абдель Азиз Аль Сауд менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Кыргыз-Сауд эки тараптуу кызматташуусунун актуалдуу маселелери жана аны өнүктүрүү келечеги, ошондой эле соода-экономикалык жана инвестициялык байланыштар талкууланды. Президент Сауд Аравиясы менен эки өлкөнүн бир тууган элинин кызыкчылыгындагы өз ара колдоо жана ишенимдин негизинде ар тараптуу кызматташууну мындан ары да өнүктүрүүгө даяр экендигин айтты. Аны менен катар Кыргызстанга оор мезгилде ар дайым көмөктөшүп келгендигин баса белгиледи. Эки тараптуу кызматташуунун жаңы деңгээлге көтөрүү жана достук мамилелерди чыңдоо максатында Сауд Аравия падышасын Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды деп жазылат маалыматта. Орусиянын Новосибирск шаарында дүйшөмбү 14-июнда жарылуу болгон. Жарылуудан жана өрттөн бекеттин жанындагы кафе күйүп кеткен. Аны кыргызстандык келин ижарага алып иштетип жүргөн. Ошол эле жерде дөңгөлөк алмаштыруучу жайда кыргыз жараны иштеп жаткан. Ал жана кафени иштеткен келин качып чыгууга үлгүрүшкөн. Новосибирск мэриясынын маалыматына караганда, коопсуздук эрежелери сакталбагандыктан чыккан кырсыктын жалпысынан 35 адам жабыркаган. Өрт 1200 чарчы метр жерге жайылып, бекеттин жанында турган бир нече автомашинада күйүп кетти. Кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүүдө. Бишкекте көчөдө тилемчилик кылган өзбекстандык келиндердин балдары энелеринен ажыратылып, балдарды реабилитациялоо боюнча атайын борборго жайгаштырылмай болду. Бул тууралуу 15-июнда мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, 1-май райондук акимчилигинде балдардын иштери боюнча комиссиясынын жыйыны өтүп, турмуштук оор кырдаалга кабылган балдар менен үй-бүлөлөрдүн мүлк укуктарын коргоо, аларга жардам берүү маселелери жана көчөдө тилемчилик кылган балдар боюнча жалпысынан 24 материал каралды. Бишкектин көчөлөрүндө тилемчилик кылган Өзбекстандык аялдар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, балдарды мындай ишке тартууга жол берилбеш керектигин айтылды жана атайын борборго убактылуу жайгаштыра туруу чечими кабыл алынды.